29 ноябрь. Абийирди тазалоочу жалгыз нерсе. Түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Еврейлер 9-бөлүм 14-аят. Биз азыр жаңы заманда интернет жана акылдуу чөнтөк телефондорун колдонгон, космоско саякат жасаган жана адамдын жүрөгүн алмаштырган доордо жашап жатабыз. Бирок биздин негизги көйгөйүбүз өзгөрүлбөгөн бойдон калууда. Абийирибиз бизди соттоп, Кудай кабыл ала албай турган адамдардай кылып жатат. Кудайга чоочун болуп калдык. Муну өз абийирибиз күйлөндүрүп жатат. Өз денебизди кескилеп кыйнасак да, ыйык дарыяга балдарыбызды ыргытсак да, кайрымдуулукка миллиондогон акчабызды берсек да, көчөдө калгандарга тамак берип кызмат кылсак да, көп жолдор менен өзүбүздү жазаласак да, натыйжа өзгөрүлбөйт. Абийирибиз булганган бойдон кала берет жана өлүм биздин үрөйүбүздү учурат. Абийирибиз таза эмес экендигин өзүбүз жакшы билебиз. Ал өлүктү же булганган жалаякты кармангандан же чочконун этин жегенден булганган жок. Ыйса адамды сырттан кирген нерсе эмес, ичинен чыккан нерсе арам кылаарын айтат эмеспи? Марк 7-бөлүм 15-23-аятка чейин. Бизди менменсингендик, өзүн өзү аяоо, таарыныч, кумарлуу каалоолор, көрө албастык, ичи тардык, көз артуу, кош көңүлдүк жана коркуу сыяктуу нерселер булгап жатат. Башка бардык доорлор сыяктуу эле бүгүнкү заманда да бул көйгөйдү жалгыз гана Ыйсанын каны чече алат. Абийириңиз сизди соттоп баштаса, каяка барасыз? Еврейлер 9-бөлүм 14-аят мунун жообун берет. Түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Демек, абийирибизди тазалоо үчүн Машаяктын канына кайрылышыбыз керек. Ааламда жалгыз гана анын каны абийирибизди тазалап, жашообузду жеңилдете алат жана өлүм алдында тынчтык берет.